Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, кадырлуу кадырман мекендештерим. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби азыркы учурда ошо Кыргызстан мамлекетибизде саясий чөйрө жаңыдан жөнгө салынып, нукка салынып келаткан учурда диний чөйрөбүздө абал тынч эмес. Аны баардыгыбыз тең ошол соц тармагы аркылуу ага күбө болуп жатабыз, көрүп жатабыз. Чоң тирешүү кетип атат. Мен ошол тармакта кызмат кылып кеткен адам катары өзүмдүн жеке оюм менен башыман өткөн нерселер менен сиздер менен бөлүшө кетпесем болбойт. Анткени бири-бирибизге жакшы иште жардам беришибиз керек, жаман иштен ар дайым бири-бирибизге жардам бербестен кайтарышыбыз керек. Мен Укуев Максат Ишенбекович Чүй областында 2015-тен 2017 жылга чейин казы болуп иштегем. Чүй областынын казысы болуп. Ал жака 2014 жылы кабыл алынган концепциянын негизинде жарыя кылынган конкурска катышып, ийгиликтүү эң жогорку баа менен өтүп, ошол Чүй областына казы болуп келгем. Ал жерде кызмат кылып жүрүп мен өтө көптөгөн нерселерди көрдүм. Ошондон улам биз азыркы учурда мамлекетибиз өнүксүн турган болсок, элибиздин талабына ылайыктуу ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жагындагы жөнгө салышыбыз керек. Жөнгө салбасак болбойт. Аяктагы иллюстрация кылышыбыз керек. Анткени Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн максатынан аябай эле алыстап кеткен. Өзүнүн максатынын негизинде иш алып барбастан башка максаттарды, башка милдеттерди өзүлөрүнүн мойнуна жоопкерчилигин алып алган. Мындайча айтканда акыйкаттуулуктан, адилеттүүлүктөн өтө эле алыстап кеткен. Куру болбошлук үчүн өзүмдүн башыман өткөн нерселерди мисал катары, далил катары айта кетпесем болбойт. Баардыгыбыз билгендей эле 2017 жылы Кыргызстан мамлекетибизде шайлоо болуп өткөн, президенттик шайлоо. Ошол 2017 жылкы шайлоого чейин, андан мурдагы шайлоолордо бир дагы дин кызматкери, бир дагы молдо, бир дагы имам шайлоого адамдарды каттоого, шайлоого чуркоого мажбурланган эмес, буйрук берилген эмес, бири дагы иштеген эмес. Бирок 2017 жылы белгилүү бир талапкерге иштешилик үчүн, белгилүү бир талапкерге добуш топтоо үчүн ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тараптан молдолорго буйруктар берилип, молдолор ошол шайлоого чуркоого, адамдарды каттоого мажбурланган. Ошол учурда ошол дин башкармалыгынын ошол буйругуна макул болгондор болгон, каршы болгондор болгон. Ошол каршы чыккандардын катарында ошол мен өзүмдүн башымдан өткөн нерсени айтып берейин. Анын туура эместигин айтып, ошол шайлоонун астында каршы чыккан элем, каршылыгымды билгизген элем. Мындай жана ага жана ошондой эле алардын буйругунун негизинде иштеген эмес элем. Шайлоо бүтөөрү менен эле белгилүү талапкер, ошол болжогон талапкерлери ошол ийгиликке жеткенден кийин мага кысым көргөзүүлөр башталды. Ар кандай нерселер менен үстүмөн арыз доомата жаздырышып, ар кандай нерсе кылышып, ошол местомду, ордуңду бошотупкой дегенсип. Мен акырында ошол мажбурланып отуруп, коркутуп, үркүтүлүп отуруп, ордумду бошотуп бердим. Анан ордумду бошотуп берүү менен топтоп жөнүнө коюп койбостон булар ошол мага кысым көргөзүүлөр башталды. Сен шайлоодо баланчага чуркабай койдуң деп эле ачык айтышты мага. Сен иштеп бербей койдуң. Ошол себептен сен кызматыңан кетишиң керек. Сен ордуңа баланчы ошол шайлоого чуркаган адам ошол тиги жака чуркап берди, ошол жерге келиш керек деген талаптарды коюшту. Анан мен анда дагы ордумду бошотуп бербөөгө каршылык көргөзгөн учурумда булар мени ошол улуттук коопсуздукта иштеген, ошол өзүлөрү менен чогуу кызматташкан адамдар аркылуу мени сурактарга чакырышып, үстүмөн иш козгошуп, коркутуп, үркүтүшүп, көптөгөн азаптарга салган. Ошондон улам азыркы учурда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жетекчилигинде турган Токтомушов Максатбек ажынын ал жакты мындан ары дагы жетектөөгө моралдык укугу жок деп эсептейм. Эми ушул убакка чейин канча кызмат кылган болсо, канча иштерди кылган болсо кылып болду.
Эми мындан ары келе жаткан жаштарга ордун бошоптуп беришти, келе жаткан жаштарга жол ачып беришти талап кылам.